Жабырда бүтөт деген эми баштап атат бир жагынчы. Ошо шартын түзүп берип анан жапса жакшы. Ош шаарында жол тыгынын чечүү максатында курулуп жаткан 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу кечеңдеп жатат. Буга чейин ноябрь айында курулуш бүткөнү айтылган. Бүгүнкү күндө курулуштун 40% гана аткарылып бүткөн. Курулуш кечеңдегенине байланыштуу аны текстетүү максатында бүгүнкү күндө Монуев көчөсүнүн бир тарабы айдоочулар үчүн жабылды. Тыгындары жана унан келгендерине бир аз ыңгайсыздар пайда болот. Бирок бир айдын ичинде биз ушул жерди даярдап туруп, 2 айга жетпей ошо негизги мына жолду ачып туруп, калган жумуштарды аткарууга биз даярбыз да. Шаарга келген жаран убактысын 1-2 саатка эсеп алуу керек, анткени калаага кирчүү жол тыгыны бир топ убакытты алып жаткан учуру. Мындан улам облустук ооруканага жетпей, сол тарапка кирип кетчү жолдон Алимжанов көчөсүнө чейинки бөлүктүн бир тарабы унаалар үчүн ачылды. Мындан тышкары оң тарабындагы ички жолдор ачылган. Бул жагдай 1 ай убакытка созулат. Ал эми 2 деңгээлдүү жол өтмөктүн курулушу 2025 жылдын башына бүтөт деп ишендиришүүдө. Ушул Монуева көчөсүндө бир тарабын ачып койдук. Бул жерде шаарга кире бергенде ошол Монуевадан баштап кирип туруп, Алимжанов көчөсүнө оң тарап деп кое берели. Ошол шаарга кире бергенде Монуевадан келип Алимжанов оң тарапка бурулуп, шаардын ичине кирип кете берет. Чыга бериши, шаардын чыга беришин биз башка көчөлөрдү азыркы күндө ачтык. Жана ички көчөлөр деп коет. Бул биздин облустук больницанын аркасындагы мына Мадмаров көчөсү бар, Шамшиев көчөсү бар, Уамский каналдын аралап мына Тажикский көчөсү бар. Ошолорду биз шаарды чыга беришке ушу жолдорду ачтык да. Курулуштун планы боюнча 2 деңгээлдүү жолдун курулушу ноябрга чейин бүткөрүлмөк. Иш кечеңдеп, жол учурда бир тараптуу араң казылган. Курулуштагы убакытты талап кылып турат. Бул учурда узакка созулган жол тыгыны айдоочулардын чыдамын кетирген. Ар кандай болуп калат да, айтыш кыйын ол. 20 мүнөт турабыз, жарым саат туруп калабыз. Так жакшы эле. Негизги ситуация эми 4 саат, 2 сааттан ошондой көп саат туруп калган учурлар дагы болуп атат. Эми муну дагы бир жогору жакта чечиш керек да. Ыңгайлуу жолдорун караштырып. Билбейм, неге бир айга жабышат? Тез эле кылып ачса мындай. Бир нерсени стройканы жолду баштагандан кийин ошого шартты түзүп алып туруп, мисалы мамлекетпи, кимдер ошого тиешелүү органдар. Жолду ошого ачып туруп, ошо шартын түзүп берип анан жапса жакшы болмок. Потому что пробкада биз кечеден бери 2 күндөн бери жүрөбүз могул жерде. Мен өзүм Бишкектен келдим. 2 күндө болсо чыдагы мүмкүн эмес да. Саалап туруп каласың, анча-мынча сабактан кеч калып каласың. Ушундай болуп атат эми. Жол тыгындар жаралып жатат, эми ушул бүткөндөн кийин кайта жакшы болот. Эми кеңейгени жакшы да бизгечи кеңейсе. Мисалы мына биздин областойдон 1 саат дегенден ушул жерге зора келдик. Жок дегенде эки жакты бирдей карап турандан кийин пландагы ашып туран нема курулушту баштаса болот да. Монуев көчөсү шаарга алып кирчү негизги жол болгондуктан шаар менен райондорду байланыштырып турат. Бүгүнкү күндө аталган көчөнүн Масалиев көчөсүнүн кесилишинен Уам көчөсүнө чейинки аралык жабылды. Учурда иштеп жаткан курулуш компания жолду толук жаап, ишти тездеткиси келген. Деген менен жол тыгынындагы абал ого бетер күчөдү. Себеп кирген чыккан жолдорду качан бүтүрмөйүн сайын тоскоолдук болуп, биздин техникалар иштей албай жумуш басыңдап жүргөн. Азыр жолду толугу менен жапты. Азыркы жумуш 1 айдын ичинде азыр котлованын алып, 1-2 айдын ичинде основной ортодогу Монуев көчөсүн ачып беребиз. Жолдор убактылуу жабылганына байланыштуу каттамдар дагы өзгөртүлгөн. 49 автобус 127 кичи каттам, 160, 161, 115, 120 каттамдардын багыттары дагы өзгөртүлгөн. Анда Масалиев багыты боюнча кеткендер Шамшиев көчөсү аркылуу чыгуу керек. Эске салсак, 2 деңгээлдүү жол өтмөгү Монуев, Шакиров, Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишине курулуп жатат. Курулуш июнь айларында башталган. Ага 269 миллион сом каражат сарпталууда. Алмагүлерке Багызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.